Президент ар бир жаранга 5000 сомдон берип жатабы? WhatsApp'та эгемендүүлүк күнүнө карата 5000 сомдон алып жетишип калгыла деген билдирүүлөр желдей тарады. Албетте бул фейк. Милиция дагы тастыктады. А сиз бул ссылкага кирдиңизби? Анда сиз коркунучтасыз. Бул шылуундар элдин жеке маалыматын чогултуп жатканы аз келгенсип, телефондорго вирус жугузат. Андагы шилтемени текшергенде система зыяндуу программалардан түрүн аныктады. Алар аркылуу телефонуңузду бузуп кирип, мобилдик банктагы акчаңызды уурдап кетиши мүмкүн экен. Биз коопсуз режим менен шилтемени ачып көрдүк. Анда сайт ID картаңыз бар жогун, жынысыңызды жана жашыңызды сурап шаштырып, кутучаларды ачуу оюнун ойнотот. Кийин 5, 15, 20 адамга жиберүүнү талап кылып, VPN жүктөп алууну сунуштайт. Шулуундардын схемасы экени көрүнүп эле турат. Эми караңыз, мамлекет акча таратып жатса расмий маалымат берет. Эч качан кутуча ачып ойнотпойт. Жана эң башкы далил вирус шилтеме. ИНН аты жөнүңүздү, башка жеке маалыматыңызды шектүү сайттарга бербеңиз. Ушундай ссылкаларды ачуудан мурун текшериңиз. Антпесеңиз шулуундар акчаңызды шыпырып кетиши мүмкүн. Баса, тиги 5000 сомдук билдирүүнү таратпаңыз. Башкалардын алданышына себепкер болуп каласыз. Ансыз деле миңдеген киши отурган WhatsApp чаттарда жайылып кетиптир. Анан дагы бул видеого лайк коюп таратыңыз. Башкалар дагы билсин. Чогуу алдын алып калалы.